Садыр Жапаров Ноорузда көргөзмөгө коюлган килемди сатып алып 1 тонна сүмөлөк кайнатылган казанды ачты. Президент Садыр Жапаров 21 мартта Баткен шаарынын Борбордук стадионунда өткөн Норуз майрамына катышты. Анда мамлекет башчы көргөзмөгө коюлган жергиликтүү кол өнөрчүлөргө таандык килемди сатып алды. Бул туурасында президенттик администрация тарабынан белгилүү болду. Норуз майрамында уюштурулган оюн-зоок көргөзмөлөргө катышкан президент кыргыз күрөш улуттук күрөшү боюнча финалдык беттешке күбө болуп, жеңүүчүлөргө акчалай сыйлык тапшырды. Андан соң кол өнөрчүлөр аллеясы жана Баткен килемдери менен таанышты. Садыр Жапаров килемдердин бирин сатып алды. Уздардын айтымында ал 100 жылдай мурда жасалган. Ошондой эле президентке Кыргызстандын белгилүү жана көрүнүктүү инсандарынын портреттери түшүрүлгөн аллея көрсөтүлдү. Садыр Жапаров ата-бабалардын салтын улап, өткөн түнү сүмөлөк бышырылган 1 тонналык казанды ачты. Булак супер чекитке ийже. Украиналык дарыгер туткунга түшкөн орусиялык жоокерлерди бычканга уруксаат бергенин айтты. Украиналык дарыгер туткунга түшкөн жарадар болгон орус аскерлерин бычканга уруксаат бергенин белгиледи. Бул тууралуу ал Украина 24 телеканалынын түз эфиринде айтканын чет элдик басылмалар жарыялашты. Андагы маалыматтарга караганда мобилдик госпиталь долбоорунун жетекчиси Геннадий Дурзенко госпиталдын дарыгерлерине Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн туткунуна түшкөн жоокерлерин бычканга тапшырма бергенин айтат. Мага ишенип койгула, эми орустар ушул жерде өлөт, көп санда өлөт. Мен дарыгерлерге катаал көрсөтмө бердим деген ал. Азырынча бул боюнча Орусия тарапта, Украина тарапта эч кандай билдирүү жасай элек. Булак супер чекитке ийже. Украина майнапсыз сүйлөшүүлөр талкаланган Мариуполь. Украина бийлиги Мариуполь шаары Орусиянын аскерлери тарабынан таптакыр талкаланганын билдирип, муну террор деп баалады. Москва болсо согушта гипер ылдамдыкка ээ ракетасын колдонгонун маалымдады. Тараптарды сүйлөшүүгө чакырган өлкөлөрдүн аракетинен майнап чыга элек. Мариуполь жана үндөн ылдам ракета. Расмий Киевдин билдиришинче, орус аскерлери бастырып кирген аймактардын дээрлик бардык багыттары боюнча аткылоосун улантууда. Борбордон сырткары Харьков, Николаев, Мариуполь шаарлары катуу соккуга кабылып жатат. Азов деңизинин боюнда жайгашкан Мариуполь бир канча күндөн бери бомбаланууда. The Guardian тараткан тасмадагы кадрларда өрттөнгөн, талкаланып тыптыйпыл болуп калган имараттарды көрүүгө болот. Украина президенти Владимир Зеленский 20 марттагы кайрылуусунда Мариуполь шаарын курчоого алган орус күчтөрүн айыптады. Украиналыктар орус агрессиясына каршы күрөшүүнү өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында улантууда. Аскерлерибиз коргонуу күчтөрүнө кошулган жарандарыбыз эр жүрөктүк менен салгылашууда. Орусиянын аскерлери жайкын тургундарды аткылоосун улантып жатат. Блокадага кабылган Мариупольда кылымдарга эстелип кала тургандай кыргын болууда. Бул ачыктан ачык террор, деди президент. Мариупольдагы жергиликтүү бийлик орус күчтөрү 400дөй киши баш калкалаган искусство мектебин бомбалаганын маалымдады. 20 мартта Telegram баракчасындагы маалыматта урандылардын астында адамдар калышы мүмкүн экени кабарланды. Ага чейин Мариуполь шаарындагы драма театрдан түшкөн бомбадан улам имарат тыптыйпыл болгон. Бийлик имараттын астындагы баш калкалоочу жайдан жүздөгөн адамдарды куткарган. Украинанын Азов улуттук гвардиясы жекшемби күнү Орусиянын аскердик деңиз флотунун 4 кемеси Мариупольду ууда аткылап кеткенин кабарлады. Ушул эле күнү шаар авиация, артиллерия, танк жана башка оор куралдар менен аткыланган. Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги биринчи жолу Украинанын батыш бөлүгүндө өндөн ылдам учуучу кинжал ракетасын колдонгонун билдирди. Бул тууралуу министрликтин расмий өкүлү Игорь Коношенков атайын брифингде айтып чыкты. 18 мартта кинжал авиациялык комплексинин гипер ылдамдыктагы аэробаллистикалык ракеталары менен Ивано-Франковск облусунун Делятин калктуу пунктундагы Украин күчтөрүнүн ракеталары жана авиациялык ок-дарылар сакталган жертөлөдөгү ири кампасы жок кылынды, деп билдирди Коношенков. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн өкүлдөрү Делятин аймагына сокку урулганын ырастаганы менен бул чабуулда кандай ракета колдонулганы дагы такталышы керек экенин айтууда. CNN телеканалы кабарлагандай, АКШнын расмийлери Орусия Украинадагы согушта гипер ылдамдыктагы куралды колдонгонун ырастады. Вашингтон бул соккуну эки максаты болгону: биринчиси жаңы куралдын өзүн сыноо, экинчиси орус аскерлеринин мүмкүнчүлүгүн батыш өлкөлөрүнө көрсөтүү катары мүнөздөдү. Орус армиясы кинжал ракетасы үндөн 5 эсе ылдам уча алаарын, абадан коргонуу системаларына карабастан 2000 чакырым алыстыкты бутага сокку ураарын билдирип келет.
майнапсыз сүйлөшүүлөр жана жоготуулар. Орусиянын коргоо министрлиги алардын куралдуу күчтөрү чабуулдар башталгандан бери Украинанын 4000 аскердик объектисин иштен чыгарганын билдирүүдө. Министрликтин расмий өкүлү Игорь Коношенков 20 мартта кабарлагандай, мындан сырткары Украинанын 1467 танкы жана башка чопкутталган аскердик техникасы, 100 учагы, 148 ракета атуучу системасы, 201 учкучсуз аппарат, 564 талаа артиллериясы жана минометтору жок кылынган. Муну менен бирге орус тарап өз жоготуулары жөнүндө маалымат бербей, акыркы жолу 2 мартта гана 500 жоокери өлгөнүн, 2000 жаракат алганын маалымдаган. Украинанын коргоо министрлиги 20 мартка карата орус армиясынын жоготуулары 15 000 чукулдаганын маалымдады. Мунун ичинде өлгөндөр, колго түшкөндөр, жарадарлар кошо саналууда. Мекеме жаңы маалыматында Орусиянын 96 учагы, 118 учагы, 476 танкы, 1487 чопкутталган транспорты, 947 автоунаасы, 230 артиллериялык системасы, 74 замбиреги, 1 бук зениттик ракеталык комплекси, 50 ракета атуучу системасы, 60 цистернасы, 21 учуучу аппараты, 3 кемеси, 44 абадан коргонуу системасы жок кылынганын кабарлады. Жалпы жолунан 562 орус аскери туткунга түшкөн. Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук алар атайын лагерлерде эл аралык укуктун нормасына ылайык кармалып жатканын билдирди. Алар камсыздоодо турушат жана биздин жоокерлер сыяктуу эле тамактанууда. Туткундар миңдеп саналат. Бирок суракка алынган учурда алар туткунда кайра Орусияга кайтуудан баш тартышууда. Кармалгандардын арасында аскердик кызмат өтөөгө барган жоокерлер да бар экени аныкталды, деди Верещук. Орусия башында согуштук аракеттерге милдеттүү аскердик кызмат өтөгөн жоокерлер катышып жатканын төгүндөгөн, кийин алар катышып жатканын, ал тургай туткунга да түшүп калганын мойнуна алган. Москва бул билдирүүсүнөн кийин милдеттүү кызмат кылган жоокерлер Украинанын аймагынан чыгарылып кеткенин маалымдаган. Булак Азаттык Чекит.орг. Украиналык экс-депутаттын жубайы чемодан толуу акчалары менен кармалды. Венгриянын бажычылары чек арада Украинанын жогорку радасынын мурдагы депутаты Игорь Котвицкийдин жубайын кармашты. Бул тууралуу маалымат каражаттары жазышууда. Ал аял Венгрияга декларацияланбаган акча менен бир нече чемодан алып келген. Анастасия Котвицкаянын чемодандарында декларациясы жок, жашашы керек болгон 28 миллион доллар жана 1,3 миллион евро болгон. Мындан кызыгы, мурдагы украиналык парламентарийдин жубайынын жүгү украиналык бажычылардын арасында эч кандай кызыгууну жараткан эмес. Маалымат каражаттарынын жазганына караганда, бул кармоо 14 мартта Вилок өткөрүү пунктунда болгон. Социалдык тармактарда венгриялык бажычылардын оперативдүү атышуусунун кадрлары тарады. Кийинчерээк Котвицкий бул маалыматтардын баарын жалган деп атаган. Ал аялы эч ким кармабаганын, ал төрөт үчүн чет өлкөгө кеткенин, учурда ал өлкөгө кайтып келгенин билдирди. Булак репортер Чекит.KG.